Ассалаумалейкум, жамат. Бүгін воскресенье. Машинаны бір сире чайқап тұрып, саат 12 болды. Линияға шыққан жатабыз. Бұл бүгінгі эфирде жанағы сұро жаралат қо. Машина өзіңдік болса қанша істейсің деген. Бүгін как раз аренданы төлөбөй тұрған күн. 8 саатта қылам. Линияда болом. Қанша сом тапса болот өзің үшін деген суроо арналмакчы бүгүнкү эфир. Анда эмесе чогуу болгула, лайктан баскыла, оюңарды жазгыла, каналга подписаться кылып койгула по-братски. Бул жакта эфирдеги чыгып даярдап койдум мужеке, мынакей эфирде башталды. Буйруса жакшы ниет менен линияга чыгабыз. Линияга чыгарган астында биякты так эконом жанык. Так 489 болуп тур эме. Эмени көрөлүк. Так домой. Кетти. Поехали. Все, анда эмесе. Бисмилла деп туруп, линияга чыктык. Ой, сразу берди го заказды. Нифига себе. Алабыз, конечно. Все, кеттик анда. Бисмилла. Опа. Так. Ушинтип 1 саат 7 мүнөттө келдик. 702 сом. О. Бұл жерде аз меники не турат. Поэтому домой деген турат, ошону завершить кылабыз. Так. И выходим на линию. Акырдан кеттик анда эмесе буйруса. Багаж жабылды. 256 сомго келдик. Гоголя 127ге. 256 сом. Так, кийинки заказ. Тураланчы кененек. Кийинки заказ. Ой. Кайра барып ушак келе экен, ошондо. Козёлда. Так, что там тут у нас? 3 мүнөттө келдик. 107 сомго келиптир биз. Нерв менен келдик. Так, кийинки пассажир биякта бара турган жерибиз Жусуп Абдрахманова дейт. Кеттик. Жүктөрүн коробкалары бар экен. Анан кийин келдик. Мына 5 мүнөттө келдик. Ошо 5 мүнөттүн ичинде телефондо сүйлөшүп, келгенден кийин бирөөлөргө чалатат. Чыккыла, жардам берип койгула депчи. Так, 123 сом. Так. Заказ 123 сом болду. Кийинки заказ түшкөн. Кийинки заказга так, аяктан чыгып туруп. Тоже короткий заказдар болду. Что-то туда-сюда. Же коштошконду билбейт, же учурашканды билбейт. Адрести туура эмес жазат дагы, анан кийин же здесьпи деп унчуп ачыгып кетип эшикти жабыптым эле. 177 сомго келдик. Адрес туура эмес жазат дагы, анан кийин мен бул жакта заказ эмес, бутякта заказ кылган деп өзгөртөт адрести. Бияктан берки пассажир отмена кылып салды заказды. Ладно, что теперь? Ждем, стоим. Так, 22 минуты дейт. 280 сомго келди. 720 сом сдача отурдум, 1000 сом наличка бергенмин. Пассажир решил отменить заказ дейт. Почему ты решил отменить заказ? Так, саат 3 болду. 3 саат линияда почти что. Иштеген акчабыз. Амдане болбойбу. 1400 сом. Лантаус. Бишкек Петролиум. 19 минут в пути. 20 минут. Образно. 369 сомов дейт. Дальше. Так, Бишкек Петролиум биякта болгондо, ошондо мен обратно дейт экен мына. Кеттик. Заказды алып келдим. Бул жакта жаңы заказ алабыз. Так, бул заказды завершат этебиз. Эжекени алып келип 287 сом которду. Так. Ну что там, эфирди аяктайлык эми 3 сааттан бери. Завершаем трансляцию и смотрим результат. А результат 70.115 просмотр болуптур. 122 эме неле подписка.
70 000 что-то слабыйраак кой бүгүн. Воскресенье болгон үчүн го, наверное. Ну ладно. Улантабыз. Айке? Да. Соғыл қарасы ба? Жок. Қа қарасы? Барбайм шака. Йо-моё, ушундай да шлагбаумга Ак Бата жакка келди дагы. Келип туруп 195 сом, 14 мүнөт. Келип алыпты, келгенче телефон сүйлөшүп келди дагы, анан келгенден кийин бирөөгө чалып, М-банктан котор таяк-паякты ушу 4 мүнөт, 5 мүнөт берип турам ушактачы. Анан ансыз дагы келип туруп эшикти ачып сигарет чеккен түтүндөрдү бияка таштап машинага. Бул жактан следующий отмен болуп кетти, бул жактан сразу заказ берди, жакшы. Кел. Мен на месте турам. На месте. Так, жакшы вроде как. Уш жерден эле берди заказдычы. На месте келдим. Кана отурбайсыңар, бежекеси, каяктасыңар эми? Отурат экен деп. Сигарет жигиттен кетти да, бирок бакта. Ладно, улантабыз. Могу жигитти алып келдим Кожомкулга, жанагы эме жактан. Ак Бата шлагбаум жетпеген жерденчи. Линияны чыгып койдум. Эмне себептен? Себеп дегенде үйгө жакындап калдым да. Үйгө бир аз эле турат мекта. Уже кичине барсам эле үйгө барат экенмин деген ой. Акча канча болуп калды дейсиңерби? Так, акча мына 2090 сом болуптур да, образно. Заказдар тынбай эле берип атат өзү негизичи. Заказдар тынбай эле берип атат, анан кийин чо за парк, ал паркта ушундай тынбай берген заказдар деген вопростор пайда болуп калган болсо, мен иштеген парк миллион парк болот. Ошол миллион паркта комиссиясы 2%. Кимде ким жаңыдан кошулган болсо, сразу салам алейкумга 200 сом салып берет. И плюс ошол паркта 300 заказ кылган болсоңор, силерге еще бонус 800 сом кошуп берет. Ушул паркка кошулуп иштешкиле чогуу, менен парктын аты кандай деген болсоңор, миллион паркына кошулуп миллион табайлы чогуу. Номери 0702 60 55 60. Миллион парк. Комиссия 2%. Бонусный программа 200 сом кошуп берет. Жана 300 заказ алсаңар 800 сом кошуп берет. Миллионго кошулуп миллион тапкыла деп айтып кетмекчимин деп. Өзүм ошол паркта иштейм туугандар. Так, чо там? Уландысы кандай болот экен бул жакта? Машина өзүңдүкү болсо ушундай да, короче, мына 12де чыктың. Ровно 12 линия чыккансың, саат 4 болду, грубо говоря, 2000 иштеп берсиң. Ойлоносуң дейм, карап, кандай кылсам экен, не кылсам экен депчи, үйдүн жанына келип калдың деп. Аз карап көрөйүнчү эми азыр. Чо к чему деп. Либо ишти улантам, либо акырындан үйгө барып эртеңден чыгам да. Көрөбүз азыр. Кожомкул айылы жакында Бишкек шаары болот экен. Бишкек шаарын дагы чоңойтушат экен. Себеп дегенде Бишкек шаары өнүгүп келе жатат. Нефтем эле сүйлөп койдум го. Короче, Кожомкул айынан чыгыппай эле уже решение кылдым. Үйгө барып азыр жолдон газды куям. Газ боюнча, короче, кече куйганда Ред Петролиумданчы могу 800 сом куйганмын. Могу палочкасы ортосуна чейин жетпей, уже түгөнүп калды почти что. А буга чейин, короче, могу жол жакта өзүм жакка кетип атканда 600 сомго куйганмын. Тоже жарым палочка жеткен, бирок ал көпкө жеткен да. Мен ошону түшүнбөй калдым да. Ред Петролиум алдайбы же или чо? Ошого азырдан конкретно ошо газды куюп туруп, анан кийин эме кылайынчы, көрөйүнчү, чок чуму кандай болот экен деп. А так, бүгүнкү жумуш 4 саат болду. 4 саатта 2000 сом иштедик. Машина өзүмдүкү болсо, ушинтип кетип калган адаттар бар да по-любому. Азыр мен үй жака жакындап келип, блин, бүгүн выходнойго, аренда бербейм го, иштеп калайын деген ордуна үйдүн жанына келип калдым го, арендага бүгүн аренда бербейм го, үйгө барып эле салайынчы деген понятияны жок кылыш керек болду да. Ошону кантип өзүңдү өзүң перевоспитание кылсаң болот, ошол боюнча кимде информация бар, туугандар болсо бөлүшүп, кичине эме кылып койгулачы. А так ошол, баарыңыздарга чоң рахмат туугандар, бүгүнкү эфирден да бүгүнкү видеону көрүп койгонуңуздар үчүн. Бүгүн өзүмө өзүм иштеймин, канча табамын деген суроого 4 саатта 2000 сом таптым туугандар. Дальше деле иштесең болот, өз негизи тапсаң болот. Но принцип ушундан расчет ала бергиле да. Жана өзүң машина менен иштесем канча табам деген суроого жооп таба албай аткандарчы. А так баарыңарга ийгилик. Лайк.